Алымкадыр Бейшеналиев, Сабырбек Жумабеков качып кетиптир. Сабырбек Жумабеков чет өлкөгө кеткен. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев билдирди. Алымкадыр Бейшеналиев бүгүн 14 мартта акча медициналык жардам клиникалык ооруканасына барган. Травматологдор акча чогултушту болду, аларга иштөөнүн кереги жок. Пенсияга чыгышсын, алардын шефин 40 өлкө чакырды деп жатышат. Мен жардам берем деп айткам. Бирок ал өзү качып кетиптир, дейди Алымкадыр Бейшеналиев. Акча медициналык жардам клиникалык ооруканасынын башкы дарыгери Памир Муратов да Сабырбек Жумабековдун чет өлкөгө кеткенин тастыктады. Жумабеков учурда Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын базасында иштеп жатат, кафедраны жетектейт. КМАМнын ректору билдиргендей, Жумабеков эмгек өргө алып чет мамлекетке кеткен, деди Муратов. Эл чындыкты билсин. Жогорку кеңештин курамына жаңы депутат кошулду. Борбордук шайлоо комиссиясы Мекимбек Абдалиевке депутаттык мандат тапшырды. Бул тууралуу чечим бүгүн 14 мартта БШКнын жыйынында кабыл алынды. Ал Ата журт Кыргызстан фракциясынын депутаты болот. Абдалиев Равшанбек Сайбировдун ордуна депутат болду. Мекимбек Абдалиев 1976 жылдын 11 февраль күнү Жалал Абад облусунун Нокен районунун Маас айылында туулган. Ал 2021 жылдын 31 мартында Өнүгүү прогресс саясий партиясынын тизмеси боюнча жогорку кеңештин депутаты болгон. Белгилей кетсек, 11 мартта Равшанбек Сайбиров президентке караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин директору болуп дайындалган. Эл чындыкты билсин. Орусиялык жылдыздар, блогерлер Инстаграмдагы катталуучулар менен коштошууда. Орусияда бүгүн 14 мартта Инстаграм социалдык тармагы чектөөгө алынды. Аталган тармактагы орусиялыктарга карата зомбулукка үндөп жатат деп Роскомнадзор чектөөгө алынарын кабарлаган. Бирок учурда социалдык тармактар коомчулук менен байланыш түзүүдө негизги аянтчалардын бирине айланды. Анын ичинде Инстаграмдагы орчундуу орунду ээлеген. Брендтердин аудиториясы социалдык тармактагы катталуучулар менен эсептеленип калган убакта орус жылдыздарынын Инстаграм тармагынан ажыроосу аларды кыйынчылыкка кабылтары турган иш. Айрымдар дал ушул Инстаграм менен жан багып келгени да жашыруун эмес. Буга байланыштуу аталган социалдык тармакта саналуу сааттары калган орус жылдыздары катталуучулар менен эмоциалдуу коштошууларды калтырып, аларды башка тармактагы баракчаларына чакырышууда. Эл чындыкты билсин. Урчу Анжелика мен эмне жасасам эле жабылып жейсиңер, жамандайсыңар. Урчу Анжелика айрым адамдар анын араб кийиминин жайылтуусуна тыюу салып жатканын жазып чыкты. Бирок Урчу эч ким аны токтото албай турганын белгилейт. Мен эмне жасасам эле жабылып жейсиңер, жамандайсыңар, урушасыңар. Айымдарды ыйманга чакыруу менен кыргыз улуттук кийиминин жокулууга себепчи болуп калышы мүмкүн экен. Араб кийимин жайылтуума тыюу салып жатышат. Макул, мен кыргыз өлкөсүнүн патриоту катары кыргыз кийимин жайылтайын. Шөкүлүү же элечек менен көчөгө чыгышсыңбы? Машыгып жатканын элестеткиле, ыхласымды катуу кармап эч кимди уккум келбейт. Мага жазгандар толтура, мени токтото албайсыңар. Аракет дагы көрбөгүлө. Чыдап турула, биз улуттук колореттеги кооз кийимдерди даярдайбыз деп айтылат билдирүүдө. Эл чындыкты билсин. Алымкадыр Бейшеналиев баарын али жакпай ата, мындай пикирин Саламаттык сактоо министри билдирди. Мени колдоп жүргөндөргө кайрылат элем, алардан кечирим сурайм. Себеби министр болуп туруп эмоцияга алдырып, туура эмес сөздөрдүн чыгып кеткени үчүн колубуз жакшы иштейт, бирок тилибиз кол сүйлөгөнгө көнгөн эмес экен. Өзүбүздүн болгон мүнөзүбүз сөзүбүз менен сүйлөп коюп, мени көпкө чейин иштетпейт, себеби ак үй көкүйдүн көбүнө жакпайм. Баарын али жакпай ата, андыктан мен жасай турган жакшы иштер көп, дейт Алымкадыр Бейшеналиев. Ассаламу алейкум, дорогие друзья. Мы занимаемся лечением любой сложности. Зеленский Орусиянын аскерлери ракеталары НАТОнун аймагына да кирет. Биз тарыхтын эң оор сыноосунан өтүп жатабыз. Бул тууралуу Украинанын президенти Владимир Зеленский өзүнүн кайрылуусунда айтты. Биз тарыхыбыздагы, жашообуздагы эң коркунучтуу сыноодон өтүп жатабыз. Биз колубуздан эң кымбат нерсени коргойбуз. Биз кармашышыбыз керек, күрөшүшүбүз керек жана биз жеңебиз. Мен ага ишенем, деди ал. Буга кошо Зеленский бир күндө гуманитардык коридорлор аркылуу 5550 адам куткарылганын айтты. 6 күндүн ичинде 130 миңден ашык Еваривский полигонунан болгону 20 чакырым алыстыкта НАТОнун чек арасы саналат. Эгер биздин асманды жаппасаңар, орус ракеталары сиздин аймагыңызга, НАТОнун аймагына, НАТО өлкөлөрүнүн жарандарынын үйлөрүнө кулашы убакыт маселеси, деп кошумчалады Зеленский. Өз кезегинде Владимир Зеленский Украинанын максаты эффективдүү коопсуздук кепилдигин алуу экенин баса белгиледи. Эл чындыкты билсин.